Башыңарды жанчып туруп иштетүү керекпи? Камчыбек Ташиев жол куруучулардын шалаак ишин көргөндө мына ушундай сөздөрдү айтып тилдегенге аргасыз болот. Кечээ жакында УКМК төрагасы Ош шаарына кирүүчү альтернативдик жолдун курулуш иштеринин жүрүшү менен жеринен таанышып, 3,5 чакырым жолду 1 жылдан бери бүткөрө албай жүргөн тийиштүү жетекчилерди ыкчам кыймылдап, жумуштун жүрүшүн тездетүүнү талап кылды. Камчыбек Ташиевдин тилдегени жолчуларга дары болдубу ким билет, 1 жылдан бери бүтпөй жаткан жолдун калган 800 метр жерине түнү менен асфальттын 1-чи катмарын басып бүтүрө салышты. Учурда асфальттын 2-чи катмары басылып жатат. Оштогу жолчулардын күчөтүлгөн тартипке ишке салып коюп, бери дегенде 15 жылдан бери салынып бүтпөй жаткан Суусамыр Талас-Тарас жолун оңдоп түзөө иштери менен да жеринен таанышып кайтты. Тийиштүү жетекчилерге тапшырмаларды берип, Таластан Тараска чейинки жолду 2 жылдын ичинде салып бүткөрүү зарылдыгына токтолду. Атайын кызматтын төрагасынын 2 областка болгон жумушчу сапарынын урунттуу учурлары Айбек Исабековдун материалында. Соғып башыңарға жанчып жүрген иштетиш керек да. Өзүңөрдө бүтүрө бербейсиңер. Бул аптада министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Ош шаарына кирүүчү альтернативдик жолдун курулуш иштеринин жүрүшүн өз көзү менен көргөнү барды. Жалпы узундугу 3,5 чакырымга жакын жолдун курулуш иштери 1 жылдан бери бүтпөй, солгундап жатышын сындап, тийиштүү жетекчилерди ыкчам кыймылдап жумуштун жүрүшүн тездетүүнү талап кылды. Ошо сиз өзүңүз баш көз болуңуз. Себеби деген мына жол бүткөн жолда ача албай отурабыз да. Срочный порядок. Мындай кылбаса сиз көрүп атасыз. Бакыт мырза. Мына бул шаарды кандай кыйналып кеткенин туурабы? Ушуну чечишибиз керек. Азыр ошону ордон барып көрөлү. Бүгүннөн баштап ушуга керек чыкты. Давайте мен өкмөттүн эмне жардам керек болсо мен жардам берем. Жолдун курулуштун алкагында буздурулушу керек болгон турак жайлардын ээлери менен мыйзам чегинде сүйлөшүп, тургундарга компенсациясын төлөп берүү маселесин чечип жана түшүндүрүү иштеринде активдүү жүргүзүүнү милдеттендирди. Эгер жолдун курулуш иштери ушул жылдын декабрь айларында бүткөрүлбөсө, тийиштүү чаралар көрүлөрүндө катуу эскертти. Ошо 20 үйгө компенсацияны бергиле, кантип бересиң? 20 үйгө участокты берди. Участокты. Биринчи участоктон баштайбыз. Агыл 20 үйгө шаардын тегерегине жакшы жерден Кара суунун территориясы болобу, шаардын территориясы болобу, участоктор бөлүп берди. Бул бир. Экинчиден өкмөткө жазбадан срочный порядкта компенсациясын берейли ушул. Агыл үйлөрдү оценка кылгыла. Үйлөрдү оценка кылгандан рыночный кылып туруп жанагы чоң акчаларды кылбастан мындай бир жакшыраак оценка жасагыла. Средний классыңар, нижний классыңар ошентип жасагыла. Макул. Камчыбек Ташиевдин тилдегени жолчуларга дары болдуу, ким билет 1 жылдан бери бүтпөй жаткан жолдун калган 800 метр жерине түнү менен асфальттын 1-чи катмарын басып бүтүрө салышты. Учурда асфальттын 2-чи катмары басылып жатат. Жумушчулар күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өтүп, атайын техникалар иш алып барууда. 2-чи катмарында 2 километр 600 метрге чейин жапканбыз. Эртеңден баштап эртеге Кудай буйрса 2-чи слойду баштайбыз. 800 метр аралык калган, ошону жабабыз. Бүгүнкү күндө иш кызуу жүрүп жатат. Бул жерде 4 бригада иштеп атат. Башка да бригада бар. Бул жерде 2 бригада. Азыр лотоктор, бортовой камерлер курулуп атат. Эртеге Кудай буйрса асфальтты басабыз, разметканы чийебиз. Разметка чийишти баштадык. Калк арасында Т деп айтылып келген Тилкеден Ош шаарына туура кирип баруучу жолдун курулуш иштери өткөн жылдын декабрь айында башталган. Бул жол пайдаланууга берилсе, Ош шаарына кирүү 6 чакырымга кыскарат. Жолдоштор ага, башкы башкалыктын өздүк курамы экилик учар бейиттин ачылышына тизилди. Ошол эле күнү Камчыбек Ташиев Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Кызыл Октябрь айыл аймагында Кекилик учар бейити мемориалдык комплексинин ачылыш аземине да катышты. Аталган мемориалдык эстелик генерал-полковник Камчыбек Ташиевдин демилгеси менен 1920-1953 жылдары массалык түрдө курман болгон ата-бабаларыбыздын жаркын элесине арналып, Куран окуп эскерип туруу максатында курулду. Бул түрмөдө көп зулумдук, көптөгөн мындай кыйноолор орун алгандыгына байланыштуу түрмөнүн бүтүндөй архивдик документтери дагы жок кылынып кеткен да. Азыр күнгө чейин ушу түрмөнүн архивдик документтерин Бишкектен, Оштон, даже Москвадан издеп дагы эч кандай бир эч нерсе таппайсың. Түрмөнүн бардыгын архив документтерин жок кылып беришкен. Бул түрмөдө кимдер турган, кандай жалалар менен турган, канча адам турган, канча адам өлгөн, эмне болгон, эч кандай маалымат жок. Бирок ошол эле мезгилде
ар бириңиздин жүрөгүңүздө, ушул жердеги жергиликтүү айрыкча тургундардын жүрөгүндө ушул түрмөнүн түрмө экендиги, курчапта түрмө бар экендиги сакталып калган. Мөлтүр Айдар Мүрөк. Буга улай эле УКМК төрагасы Камчыбек Таршиев Ош шаарында ушул жылдын 7 мартында төрөлгөн 3Мден кабар алды. 3 эгиздин ата-энесине өлкө башчысы Садыр Жапаровдун атынан 500 000 сом акчалай сыйлык жана Ош шаарынан 3 бөлмөлүү батир белеке берди. Анан бул 500 000 сом сизге. Мына. Эсолт алыңыз, Анан кийин бул 3 комнаталы үй, 3 бөлмөлүү батир сиздерге. Так. Балаңар менен жакшыраак ойлоп жүргөнө, бул да сизге болсун, атасы катары. Оштогу жолчуларды күчөтүлгөн тартипте ишке салып коюп, көп жылдан бери салынып бүтпөй жаткан Сусамыр Талас Тараз жолун оңдоп түзөө иштери менен да жеринен таанышты. Жолдун курулушу дээрлик 15 жылга чукулдап калганын белгилеп, учурда Таластан Таразга чейин жолду салуу иши 2 жылдын ичинде аяктоо зарылдыгын айтып, кала жетекчилигине толугу менен көзөмөлгө алуу тапшырмасын да койду. Мына 2 жылда биз азыр Талас Тараз жолун бүтүрүшүбүз керек. 25-26 2 жылда ушу жол сонун болуп бүтүш керек. Так, ушу маселени дагы азыр мен президентибиздин тапшырмасы негизинде контролго алдым. Азыр Минтранс менен анан жанагы биздин ошол жерде проект түзгөн эл аралык уюмдар менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Жакында буюрса ошол жумуш башталат. Макулбу? Ошолдо катуу көзөмөлгө алабыз. Жарайт. Бул президенттин тапшырмасы. Мынага окшоп жанагы Сусамыр Таласка окшоп 15 жылда куруп отурбайлы. Макулбу? Сусамыр Талас 15 жыл курулса, эми Талас менен Тараз 2 жылда бүтүш керек. Бул Талас Тараз баягы Аманбаева менен барат жол. А бир жакта Кировкадан түшкөн, Чоң Капкага түшкөн жол. Ал дагы бүтүш керек. Чоң Капканын өзүнө чейин жеткен жол ал дагы быйыл бүтүш керек. То есть 2 жолдун берки чоң жол 2 жылда бүтсө, а берки Чоң Капкага түшкөн жол 1 жылда бүтүш керек. Ошону контролго алыңыз. Ошону жакшылап караңыз. Мындан сырткары Камчыбек Таршиев Талас шаарындагы Кутманалиев атындагы стадиондун учурдагы абалында көрүп чыкты. 1989-жылы курулган стадион ушул күнгө чейин бир канча жолу оңдоо түзөөдөн өткөрүлгөнүнө карабай, учурда замандын талабына жараша шарттарды түзүүгө муктаж. Буга байланыштуу Камчыбек Таршиев стадионду бардык талаптарга ылайык толук реконструкциядан өткөрүү үчүн тапшырмаларды берди. Футболдун союздан бул жака комиссия жүрөтөй. Комиссия келип бир сыйра обследовать этип карап чыгышсын. Анан бул жерде эң сонун стадион кылып кайрадан куруп чыгайлы. Макулбу? Кайрадан куруп чыгайлы эң сонун стадион. Полесин гибридти кылабыз. Мына трибунанын астыларын полностью жанагы футболго ылайыктуу кылып туруп, чечине турган жер, жууна турган жер, раздевалка, тиякаты бүт баарын карап чыгышат. Кайрадан жасайбыз. Стадиондун өзүнүн тегерегин полностью кайрадан жасап чыгабыз. Мына стадион нарагына дополнительный поле. Биз негизи муну поле кылып даярдап атканбыз. Былтыр даярдап баштаганбыз да, искусственный кылдык. Тренировочный база болсун. Ну всё, ал жакты искусственный кылабыз. Ал жакты искусственный кылып беребиз. Ал жерде тренировочный база кылып туруп. Ар жагынан полностью сеткалар менен көтөрүшүбүз керек экен забор, башканы жасап чыгабыз. 14 ноябрда жогорку кеңеште ушул жылдан 2025 жылга чейинки бюджетти каралып, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстанда салынып бүткөн жолдордун жалпы статистикасына токтолду. 3 жыл аралыгында республика боюнча жалпы пайдалануудагы 2399,5 чакырым жол оңдолуп, анын ичинде өзгөчө алыскы айылдардагы жолдорду ремонттоо иштери жүргүзүлгөндүгүн билдирди. 3 жылда өлкө боюнча жалпы пайдаланууга жолдорду 2399 километр оңдоо иштери жүргүзүлдү. Анын ичинен 1910 километрина жаңы асфальттар төшөлдү. Алыскы айылдардын ички жолдору да жасала баштады. Эң алыскы Алайкууда да Каракулжа районунда 26 километр асфальт басылды. Балыкчы Бөкөнбаев Каракол, Нарын Байетов, Алабука жаңы базар Кировка, Ош-Баткен Разаков жол жана башка приоритеттүү объектилер салынып жатат. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Күндөмө жумалык үчүн. Мына ушундай өзөктүү материалдар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Күндөмө жыйынтыктын акыркы кабарлары Регион телеканалынын социалдык тармактагы баракчаларына да жайгаштырылды. Студияда мен Азамат Абдиев болдум. Кайрадан бир аптадан соң амандыкта көрүшөлү.